бүгүн мына гуманитардык миссия Мээрим аттуу болуп Кыргызстанга биздин балдар кайтып келди. Эми балдардын кийинки жашоо турмушу кандай болот? Ал боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын иштеп чыккан планы бекитилген буйрук менен. Ал планда бул балдардын бардык тараптан укугун коргоо максатында балдарга жакшы реабилитация көрсөтүлөт. Биринчиден айтып кетиш керек, балдарды күтүп аткан үй бүлөлөр бар. Тууган туушкандары, чоң ата, чоң апалары, бир туугандары күтүп атат. Анан ошол үйгө барууда биз балдарды биринчи сак-саламат. Көптөн бери күтүп аткан гуманитарный миссия Мээрим өзүнүн ишин аяктады. Биздин саламаттык сактоо министерствосу менен социалдык өнүгүү министерствонун өкүлдөрү 2 айдан бери ушул иш боюнча аракет кылып атышкан. Алар барып балдарды көрүп, текшеришип, ден соолуктарын текшерип, мынакей азыркыда жолукканда бүт бардыгы балдардын бардыгы 79 бала тең ден соолуктары жакшы. Буларды азыркы кезде биз школага же болбосо детсадка определить этебиз. Кийин өзүлөрүнүн жакын же алысыраак туугандар болсо алар менен сүйлөшө баштайбыз. И баары бир деле үйдө өсүп, үйдө тарбиялап алган бул жакшы болот. Ошон үчүн биз бардыгын туугандарына бөлүп бергенге аракет кылабыз. ЮНИСЕФ приветствует возвращение 79 кыргызстанских детей из Ирака в рамках программы гуманитарной миссии Мээрим. Эта миссия свидетельствует о приверженности правительства к выполнению международных обязательств в рамках Конвенции о правах ребенка. Эти дети оказались в сложной ситуации. Они стали жертвами обстоятельств, зачастую не по своей воле, оказавшись в зонах боевых действий. Теперь каждое решение относительно их будущего должно приниматься в наилучших интересах детей, обеспечивая им полную защиту, конфиденциальность и реинтеграцию в общество. ЮНИСЕФ продолжит поддерживать правительство в оказании детям необходимой социальной, психологической и образовательной поддержки, чтобы вернуть им детство и дать им возможность развиваться в безопасной семейной среде.